Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Жалал-Абадда аялды зордуктоого аракет кылган учур видеого түшүп калган. Жалал-Абадда аялды зордуктоого аракет кылып, кийин сүзүп качып кеткен айдоочу кармалганын облустук жол милициясынан кабарлашты. Билдирмеге караганда 23 февралда болжол менен саат 1:30 чамасында белгисиз адам 35 жаштагы аялды үйүнө жеткирип келип, унаадан түшүрдү, зордуктоого аракет кылган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы жарыялаган видеодон көрүнүп тургандай, аял автоунаадан качып чыккандан кийин артынан барып 2 жолу сүзүп, андан соң из жашырып кеткен. Окуядан кийин аял жабыркаганын айтып, ооруканага кайрылган, айдоочуга карата арыз жазган. Арыздын негизинде Жалал-Абад ЖККБнын издөө бөлүмү текшерүү иштерин жүргүзүп, шектелип жаткан айдоочуну кармашкан деп жазылат маалыматта. Шектөөнүн автоунаасы айып короо жайына токтотулуп, айдоочу тергөө кызматына жеткирилгени кошумчаланды. Булак Спутник KG. РФ Тышкы иштер министрлиги АКШ космоско өзөктү курал орнотуу боюнча Россияны негизсиз айыптоодо. АКШ Россияны космосто өзөктү курал жайгаштырууну пландоого айыптап, бирок эч кандай далил келтирген жок. Бул тууралуу Россиянын Тышкы иштер министринин башчысынын орун басары Сергей Рябков билдирди. Америкалыктар мындай нерселерди пропаганда максатында колдонушат, эч нерсеге негизделбеген, далилдер менен бекемделбеген айыптоолорду айтышат. Бул алардын көнүмүш ыкмасы. Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү муну эч ак эле түшүнгөн жана ага олуттуу мамиле кылбайт дегенин РИА Новости жазды. Ал жалпысынан космосто өзөктү куралдын пайда болушу акылга сыйбастык экенин билдирген. Ал чөрө мындай куралды жайгаштырууга ылайыктуу эмес. Өзөктү курал боюнча бештикке кирген өлкөлөрдө аны жеткирүүнүн бир нече ыкмасы бар. Аба, жер, асман менен деген ал. ЖМКлар буга чейин маалымат булагына таянып, америкалык мыйзамчыларга жашыруун брифингде эмиш болуп жаткан Россиянын спутниктерге каршы космосто өзөктү курал жайгаштыруу планы тууралуу маалымат берилиши ыктымалдыгын жазышкан. Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков Ак үй АКШ Конгрессинин Украинага акча бөлүшүнө добуш алганга аракеттенип, улуттук коопсуздукка келип жаткан кооптуулук боюнча жашыруун жыйын өткөрөрүн айткан эле. Москва башка мамлекеттер, анын ичинен Кытай космостогу жарыша куралданууну алдын алып, болтурбай коюуну колдоп, аны тынчтык максатында сактоо керектигин белгилеп келет. РФ Тышкы иштер министрлигинен АКШ жана анын союздаштары космоско курал жайгаштыруу жана космос мейкиндигин коргонуу максатында эле эмес, согуштук аракеттерди колдонуу аракетин жасап келерин айтышкан. Министрликтен Вашингтон космосту мамлекеттер аралык катаңдашууда жана кармашта жаңы арена катары кароого кадам таштап келери. Бул позицияда Россия менен Кытай турары белгиленген. Булак Назар News KG. Алексей Навальныйдын сөөгү туугандарына берилди. Орусияда абакта каза тапкан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмила Навальная 24 февралда оолунун сөөгүн алды. Бул тууралуу маркум саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кабарлады. Алексейдин сөөгү апасына берилди. Биз менен чогуу ушуну талап кылгандардын баарына терең ыраазычылык. Азырынча Людмила Ивановна Салихардта тажия кийинчерээк болот. Алексейге татыктуу, анын үй бүлөсү каалагандай тажия өткөрүүгө бийлик тоскоолдук кылабы же жокпу билбейбиз. Биз маалымат болор замат кабарлайбыз деп жазды Ярмыш. Буга чейин Кира Ярмыш тергөөчүлөр Навальныйдын апасын оолунун тажиясын жашыруун өткөрүүгө мажбурлап жатканын жарыялаган эле. Тергөөчү Алексейдин апасы телефон чалып ультиматум койгон. Ал сөөгүттү 3 сааттын ичинде эл чогултпай жашыруун жерге берүүгө макул болот же Алексей колонияга коюлат деп жазган ал жума күнү. 47 жаштагы Алексей Навальный 16 февралда Ямало-Ненец автономиялуу округундагы номер 3-түзөтүү колониясында каза болгон. Булак Супер KG.
Дүйнөдөгү эң күчтүү паспорт кайсыл өлкөгө таандык экени белгилүү болду. Дүйнөдөгү эң күчтүү паспорт Бириккен Араб Эмирлигине таандык. Изилдөөнү Паспорт Индекс жүргүзүп, расмий сайтына жарыяланды. Рейтингге буга мүчө 193 өлкө, ошондой эле Ватикан жана өз паспорттары бар аймактар Тайвань, Макао, Гонконг, Косово жана Палестина бардыгы болуп 199 паспорт киргизилген. Анда бай биринчи орунду камсыздады. Бул өлкөнүн жарандары 179 өлкөгө визасыз паспорты менен эле кире алышат. Экинчи орунду Европанын 5 өлкөсү, тагыраагы Франция, Германия, Италия, Нидерланды жана Испания ээледи. Үчүнчү орунда дагы 5 өлкө 176 балл менен Швеция, Финляндия, Люксембург, Австрия жана Швейцария ээледи. Паспорттун күчү боюнча эң акыркы орундарды Сирия 93 орун, Афганистан 92 орун жана Ирак 91 орунду ээледи. Ал эми Кыргызстан паспорттун күчү боюнча 199 өлкөнүн ичинен Өзбекстан менен чогуу 67 орунга жайгашты. Кыргызстандыктар 73 өлкөгө визасыз кире алышат. Булак Суперкежи. Быйыл ажылык сапарга баруу $3750 болот. Акчаны 4 мартка чейин төлөп бүтүү керек. 2024 жылдагы ажылык сапарга баруу үчүн ар бир адамга түзүлгөн калькуляция $3750 түздү. Төлөмдөр 27 февралдан 4 мартка чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Ажыга барууга $2000 төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер 27 февралдан 4 мартты кошо эсептегенде РСК банктын иштөө убактысынын бүтүшүнө чейин калган $1750 төлөшү керек дешти. Былтыр ажылык сапар $3900 болгон, ал эми мурдагы жылы $4500 болгон. Булак Серепкежи.